Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалаға мақтаулар, сүйікті пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болсын. 12-ші сабаққа қосымша ошол жиынтықтоочу сабақ болуп атат. Бұл жерде мурдагы сабақта аял затынын эркектин үстүндөгү акысы болсо, бұл жерде күйөөсүнүн аялдын үстүнөн болгон акысы. Этибар кылуу үчүн нерсе деңиздин ар жагынан туура эмес жанагындай маданияттар калыптанып келип, жугуп, биздин канча кылымдан бери ислам менен жуурулушуп, айкалышып келе жаткан нарк населебизди, жакшынакай шариатка туура келген үрп адатыбызды, улууларга болгон урмат, кичүүлөргө болгон сыйды жогото турган нерсе өзүмчүл болуп, керт башын ойлоп, мындайча айтканда, эч кимге кызмат кылууга мен милдеткер эмесмин деп кайната кайненесин көз килбей, аялы болсун, мейли күйөөсү болсун, күчү жетип туруп, жакшынакай болуп туруп кызматтан качуудан, жанынын жыргалын ойлоп эле жалкоо болуудан, өзүмчүл болуудан, өз көмөчүнө гүл тартуудан. Андан кийин моюндагы милдетти биринчи кезекте унутуп коюп, жөн жерден эле укукчул болуп жатып калуудан Кудай сактасын. Акы милдетти өтөгөндөн кийин келет бир тууган. Моюндагы милдетти өтөш керек, Аллах Таалам акын өзү өндүрүп берет. Демек, аял киши күйөөсүн сөзсүз антухасына сыйрата, күйөөсүнө сөзсүз жакшы мамиле жасасын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы, аял затынын кайсы сыпаты жакшы дейт. Сонан Насаиде келет, сонан Сугрода. Кайсыл аял зат эң жакшы болот, анда береке болот дегенде, күйөөсү караганда күйөөсүнүн көзү сүйүнүчтөн толо турган болсо, күйөөсү шариатта күнөө болбой турган нерсени буйрса, үй бүлөнүн башчысы катары ошого итаат кыла турган болсо баш ийип, жана күйөөсүнүн көзү жокто өзүнө, күйөөсүнүн байлыгына, жана күйөөсүнөн болгон бала чакасына кыянат кылбай жакшынакай аманатка так жүрө турган болсо дейт. Экинчи, мына ошол күйөөсү менен болгон жашоодо өтө ылдый болот, кыйынчылык болот. Жакшы күндөргө шүгүр кылып, мына жакшы шүгүр менен башталып атат. Кыйын кезеңдерге сабыр кылып жашаш керек. Бул өзү мусулман адамдын бул дүйнөдөгү ураны, бул дүйнөдөгү бир мусулмандык, мындайча айтканда, бейнеси, сүрөтү деген сөз да. Жакшылыкка шүгүр деп Алла Таалага шүгүрүн билдирет, кыйын кезеңдерге сабыр кылат. Анан бир нерсе болсо эле, бизде ажырашуу, талак берүү көбөйүп кеткен. Эркек ойлонбой талак берип, аял урушса эле талак бер деп отуруп, ач үстүндө талак берилип, анан 3 талак берилип, андан дагы кийин кыйналып калбаш керек. Анан күйөөсү менен жумшак мамиледе болуп, күйөөсүн эркелетип, ал эркек деле эркелетүүгө муктаж ал. Аял заты көңүлүн таап турсун. Анан ошол жөн себепсиз эле эркек адамдын баягындай чакырыгына каршы чыгып, эркекти зинага түртүп койбосун деп атат. Эң негизгиси Кудайдын астындагы, Аллахтын астындагы милдетин так аткарып барзын. 5 маал намазын окуп барзын таза күндөрү. Рамазан орозосун кармап барыз. Өзүнүн уяттуу жерин арамдан, зинадан сактап, ага жетелей турган нерседен этият болсун. Анан күйөөсүнүн үйүнөн күйөөсүнүн уруксаты менен гана чыксын. Күйөөсүнүн уруксаты менен гана чыксын. Аял заты үйдөн себепсиз күйөөсүнүн уруксаты жок чыга турган болсо, мына бул жерде Сунанул Байхакиде, Сунанул Куброда хадис келип атат. Фа ин фаалат, күйөөсүнүн уруксаты жок чыга турган болсо, лаанатхал малаика, баягындай периштелер каргыш айтат деп атат да, Кудай сактасын. Анан вала тaqul манилту минка шейан, сенден эч бир жакшылык көрбөдүм деп айтпасын. Бул тозокулардын белгиси болуп калат, Кудай сактасын. Күйөөсү үчүн жакшынакай мынакей тамагын жасап, күйөөсүнүн алдында колун баягындай колдон келген кызматын жасап, тазалыкка маани берсин. Биз айтпадыкпы, эң жакшысы гусул менен, даарат менен зикир айтып тамак жасаганы бул жакшы болот. Бул өзү чоң ибадат болот. Ошол үйдүн тазалыгы, балдардын тарбиясы, күйөөсүн жакшы күтүп алып, жакшы узатуусу, мунун өзү аял заты үчүн жакшынакай соопко жетелей турган жакшылык болот. Анан үйдө аял киши күйөөсүнүн көзүнчө жакшы кийимдерди кийип, жакшы атыр сенip жүргөн жакшы. Албетте ан үчүн күйөөсү ага шарт түзүп бериш керек. Көп эркектер көбүн эсе сырттагы аялдарга көңүл бурат дагы өзүнүн үй бүлөсүнө кийимди алып бербейт, башка нерсеге дагы мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн аялдын өзүнүн жасанып жүрүүсүнө, үйүндө күйөөсү үчүн жакшы нерсеге көңүл буруусуна сөзсүз шарт түзө тургандай мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан сөздүн акыры туугандар, мынакей 12-13 сабак менен бүтүрүп атабыз. Тоготери улуу жашоодо үй бүлөнү сактаган жакшы имандуу адамдардан барып кеп кеңешин сурап, Алла Тааланын сөзүнө маани берип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине, аалымдардын сөздөрүнө маани берип, үй бүлөнүн кутун качырбай, үйлөнгөндөн кийин кыйынчылыгы болот, ага сабыр кылып, жакшы күндөрдү күтүш керек. Жаңы үйлөнгөндөн кийин, мурда кийин толук таанылбаган мүнөздөр менен жашайт, башка болот, жаңы жашоо башталат. Ошондо 2 балалуу болгонго чейин тырышып, алар үчүн сабыр эң чоң жардам болот. 2 балалуу болгонго чейин булар толук бири-бирин үй бүлөнүн түгөйлөр биле алышпайт. Ошол себептен бири-бирин терең түшүнүп, бири-бирин чындап сүйүп, кадырлап калуу үчүн 1-2 бала керек болот. Ага чейин сабыр кылсын, кийин кадимкидей балалуу болгондо
бул менин балдарымдын атасы, балдарымдын апасы деп көңүл буруп калат. Эркектерге кайра эскертем, сабактын соңунда талак берүүдөн, аял затына кол көтөрүп зордук зомбулук кылуудан, элдин көзүнчө басмырлап кадырын кетирүүдөн этият болуш керек. Убактылуу өмүр. Канча жыл жашайбыз? Убактылуу өмүр. Колдон келсе сыйлап калалы. Анан үй бүлөдө маселе тынч болбосо, аял аялдай күйөөсүн сыйлай албаса, эркек эркектей үй бүлөсүнө көңүл бура албаса, анда башка иштерге деле чыгына албай калабыз. Ошон үчүн үй бүлөбүз бекем болсун, куштун уясында ажырашпасын, жөн жерден талак суралбасын, берилбесин. Балдарды түрү жетим калтырбайлы туугандар, жигиттер, ушул сабак туккан жигиттер, биздин Кыргызстандын мырзалары, мусулман жигиттери ушу үй бүлө жактан сыналбай, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, бүтүндөй адамзатына, мусулман коомчулугубузга мыкты эмгек сиңире турган адамдардан бололу. Аллах таалам ортоңуздарга имандуу, илимдүү, билимдүү, кемеңгер урпактарды насип кылсын. Иншалла бул үй бүлөлүк маселелер кут болсун. Кудай таалам ошол жакшы күндөрдүн шүгүрүн, кыйын кезеңдердин сабырын, үй бүлөнүн бүтүмдүгүн, эртеңки жарык, жаркын келечек насип кылсын. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун.